Учурда Жети-Күз району боюнча 3 кыш заводу иштеп келүүдө. Бирок аймакта курулуш абдан көп жүргүзүлгөндүктөн алар чыгарган продукция элдин муктаждыгын толук чече албай келүүдө. Себеби чыгарган продукциянын көлөмү өтө аз. Азыркы тапта мына ушул жерге 4-чү кыш заводунун курулушу жүрүп жатат. Эгерде бул завод 1-2 айдан кийин ишке кирип кала турган болсо, бул заводдун өндүрүм көлөмү күнүнө 150-200 миңге чейинки кыш чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар. Жети-Күздөгү ири кыш заводу Ак Төбө айыл өкмөтүнүн аймагына курулууда. Кыш заводу заманбап технология менен курулуп, бир жагынан жаңы салынган кыш, экинчи жагынан конвейер аркылуу бышып чыгып турат. Демек, мурункудай быша турган кыш кол күчү менен ары бери ташылбайт. Азыр курулуш иштери жүрүп атат. Котлован казылып атат, бетондор куюлуп атат. Азыр кыш мезгилине байланыштуу электр энергиялар алынып келине элек. Буюрса күн жылып электр энергиялар алынып келгенде жумушубуз 2-3 сыйра көбөйөт. Кудайым буюрса салынып бүткөндөн кийин көлөмү бир күндө 150-200 миң кирпич чыгат. Азыр болсо суукка карабай иштеп атабыз. Белгилей кетсек, район аймагындагы буга чейин иштеп келген ар бир кыш заводдун өндүргөн продукция көлөмү айына 600-700 миң кыш болсо, жаңы завод ал көрсөткүчтү 2-3 күндө аткарылат. Демек, жергиликтүү тургундардын курулуш материалдарына болгон муктаждыгы бир топ азаят. Завод жалгыз эле кыш чыгарбастан башка 6-7 түр продукцияларды чыгарууну максат кылууда. Бияқта кыш деген эми тиги айланып быша турган кирпичтер да. Мисалычы жагынан кирип, бир жагынан бышып чыга турган эме да, технология да, бул жакшы жагынан да. Бир эле түр чыкпайт, эми бул жерден 4-5 түр чыгат да. Эмнелер чыгат ошондо? Кыш, газоблок, дагы көп нерселер чыгат, өздөрүнүн айткан эсеби боюнча. Көл өрөөнүнө ушул кирпич маселесин чече турган бир ири долбоор. Жалпы сметалык баасы 12 миллион АКШ долларына чейин түзөт. Бул мощносту күнүнө 200 миң даанадан баштап чыгара баштайт. Келечекте ушул муктаждыкка жараша күнүнө 1,5 миллионго чейин чыгаруу пландаштырылып атат. Муну менен бирге бул завод аркылуу биз жергиликтүү бюджетке 60 миллиондон 100 миллионго чейин жылына кошумча киреше түшүп, туруктуу ушул 60тан ашуун туруктуу жумуш орундар пайда болот. Ал эми мультипликативный эффект менен бир топ жүздөгөн, 200дөгөн жумушчу орундарды камсыз кылабыз деп пландаштырып атабыз. Эске сала кетсек, жаңы кыш заводу быйыл май айында ишке кирүүсү белгиленген. Эжел Месбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.